сонго жакын адамдын өмүрү кыйылган 7 апрель окуясына быйыл 13 жылдын жүзү болду. 2005 жылы Жугазын революциясынан кийин бийликке келген Курманбек Бакиев кыска убакыт аралыгында авторитардык үй бүлөлүк башкарууну орнотуп, калк нааразычылыгын жараткан. Ага тарифтердин жогорулаганы да кошумча болгон. Толкундолор 6 апрель күнү Талас шаарында башталып, кийинки күнү Кыргызстандын бардык аймагында эл көтөрүлүп, акыры Бакиевдин бийлиги кулаган. Наразы болуп чыккандарга ок атылып, 87 киши набут болуп, 1000ден ашуун адам жаракат алган. Акыры Курманбек Бакиев үй бүлөсү, жакындары менен чет мамлекетке чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Төңкөрүштөн кийин Роза Отунбаева төрайымдык кылган убактылуу өкмөт түзүлгөн. Бакиевдин бийлигин эмне үчүн эл кетиргенге аргасыз болду. Элдин кирешеси аз, жашоо турмуш начар, кылмыштуулук көбөйдү, жаңы курулуштар курулбай калды, Кыргызстанга инвестиция келбей калды, уюшкан кылмыштуу топ бийликти көзөмөлдөп калды, шайлоолор таза өтпөй калды, татыктуу адамдар бийликке келбей калды, уюшкан кылмыштуу топтордун бардыгы Ак Жол партиясы менен парламентке келишти. Кыргызстанды президент Бакиевден сырткары Жаныш Бакиев деген камкор иниси Кыргызстанды башкара баштады. Бул датага байланыштуу президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасады. Ал соңку тарыхтагы бул окуялардан алынуучу эң башкы сабагы адилет башкаруу менен элдин бакубат турмушун камсыз кылуу деп айтты. Өлкө башчы Атабейт мемориалдык комплексинде апрель элдик ыңкылабынын курмандыктарын эскерип, курман болгондорго багыштап Куран окушту. Бүгүн апрель элдик революциясына туура 13 жылдын жүзү болду. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы аксы окуясы, март-апрель элдик революциялары жана акыркы октябрь окуялары өлкө тарыхындагы саясий орчундуу окуялардан болуп калды. Азаттыкты туу тутуп, ар дайым калыстыкка умтулган өзгөчө касиетти көкүрөгүндө аздектеп алып жүргөн кыргыз эли бул окуяларды да адилетсиз башкарууга караманча каршы болуп, чырмалышкан акыйкатсыз системаны алмаштырууга тикесинен тик турган. Кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 30га жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Калгандарына сот өкүмү чыккан. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Бакиевдин тунуулу Марат Бакиев 30 жылга соттолгон. Азыркы күндө Бакиевдерди жоопко тартуу маселеси бул өтө татаал маселе. Анткени Белорусия мамлекети бүгүнгө чейин Бакиевдерди бизге өткөрүп берген жок. Эл аралык Интерпол болсо Бакиевдерди издөөдөн баш тарткан. Анткени биздин Кыргыз мамлекети Бакиевдердин үстүнөн топтолгон материалдардын бардыгын англис тилине которуп, ушул Интерполго өткөрүп берген. Интерпол изилдеп, Бакиевдердин аракетинде эч кандай кылмыштын белгилери жок. Бул саясий өңүттөгө гана болгон куугунтук кысым деген мааниде Интерпол Бакиевдерди издөөдөн баштады. Бул арада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев апрель окуясына байланыштуу кайрылуу жолдоду. Ал Садыр Жапаров менин каталарымы кайталабашы керек деген пикирин айтты. Бул анын жана өлкөнүн аброюна көлөкө гана түшүрөрүн билдирди. Бирок өлкө башчыбызга бир кеңеш берет элем. Булар төңкөрүш, тигилер көтөрүлүш даярдап жатышат деп, же дагы бир башка болбогон шылтоо менен бейкүнөө саясатчы, ишкер журналист, жада калса блогерлерге кылмыш иштерин жок жерден ойлоп тапкандарга эч качан ишенбеш керек. Ушундай эргулдар президентке жакшы көрүнөм деп түз эле аңгалып барышат. Оппозиция булар ар бир демократиялык мамлекетте өнүгүүнүн милдеттүү элементи экендигин унутпашыбыз керек. Президент менин каталарымды кайталабашы керек. Белгилей кетсек, Атамбаев 2011 жылдын декабрында 7 апрелде жаңы майрам элдик апрель революциясынын күнү катары бекиткен. 2016 жылы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, ага ылайык элдик апрель революциясы күнү жумуш эмес күн деп жарыяланган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.